Салам достор. Биздин биринчи комуз сабагыбыз жүрөк сыры деген ыр болгон. Жүрөк сыры ырын канчалык деңгээлде үйрөндүңүздөр, ал өзүңүздөргө байланыштуу. Биздин ошол жүрөк сыры ырынын алдына комментарийге болсо, атайын көрүүчүлөр, комуз үйрөнүүчүлөр, комуз сүйүүчүлөр суранган. Жүрөк сырын разбор кылбайлыбы, жүрөк сырын разбор кылсаңыз болот эле деп. Ошон үчүн экинчи ырыбызды жүрөк сыры эмес, Мирлан Баеков агабыздын өксүк ыры деген жакшы бир чыгарымы бар. Коронавирус убагында чыгарган ыр. Ошол ырды 1, 2, 3 этап менен разбор кылууга аракет жасайлы. Эң биринчи биз комузду кантип бурайт? Комузду ошол ырдын оригинал YouTube'дагы оригинал буроосу кайсы кыл Мирлан агабыз өзүбүз кайсы буроо ырдаган. Бүгүн ошол буроо менен разбор кылабыз, анткени силерге да оңой болот. Эң биринчи комузду бурардын алдында Play Marketке кирип туруп, tuner и метроном деп жазсаңар, атайын могул программа чыгат. Буну установка кылып бүткөндөн кийин ушундай экран ачылат силерге. Эң биринчи эмне кылыш керек? Биринчи комуздун мынакей көрдүңөр, комуздун 3 буроосу бар. Ылдыйкы кылы, ортоңку, үстүңкү кылы. Мен биринчи, экинчи, үчүнчү кылды койгом. Ортоңку ляга буралат. Кагазда жазып алсаңыздар болот. Ля, эки чети ми. Эки эле тамга. Эки буквада ля, ми. Ошондо тюнерден кантип буралат бул? Тюнерден кантип чыгат? Мына ачканда, сүйлөп атканда ушуну аргамдай боло берет. Анткени бул үйүнгө жараша. Ля, си, до боло берет да. Ошон үчүн комуздун ортоңку буроон кармап туруп, ылдый өйдө бурасаңар, мына азыр соль, же ля, же си болуп кете бериши мүмкүн. Ошон үчүн мына ушул ляны табасыздар. Туура буралганда ля деп чыгып калат. Жашыл болуп өзү стрелка берип калат. Эки чекеси болсо ылдыйкы кылды кармап алып, ылдыйкы буроону кармайсыңар. Эң ылдыйкы буроону, эң ылдыйкы кылды ылдый тартасыңар. Кол бармак менен тартканда ми болуш керек. Так эле ушул сыяктуу эки чекеси ми, үстүңкү кылы, эң ылдыйкы кылы ми, ортосу ля болот. Азыр камерага алып келем. Бул эң эле жөнөкөй метод да бураган. Азыр ушундай жакшы программа чыгып калган. Мына ортоңкун бураганда ля болуш керек. Мына өйдө бурайсыңар, ылдый бурайсыңар өйдө, мына сол колдо карасаңар, биякта өйдө бурап, ылдый бурап, ляга алып келиш керек иши кылса. Өтө катуу тартып, дого чейин тартпаш керек. Ля эле ортосу. Бул чекеси мына мынтесиңер, бармак менен кармап. Мына ми болуш керек. Үстү дагы ми болуш керек. Ошондо мына эң жөнөкөй. Буну бурап бүтсөңүздөр, анда кийинки ырга өтөлү. Салам достор. Ким жакшылап бурап, буроосун келтирип алган болсо, анда ушул этапка өтүңүздөр. Эгерде буроосу окшошпой жатса, кайта артка дагы тиги бурап жакшылап ушул буроого алып келгиле. Анан кийин гана үйрөнсөңөр, силердин келечегиңерге башка ыр үйрөнгөнгө оңой болот. Ким бурап бүткөн болсо, анда эмесе азыр бул өксүк ырды 1, 2, 3 этапын үйрөнөбүз. Биринчиси эң жөнөкөй, оңой жол менен мен жалаң бирден гана терип кетем, эч кандай кыйын жокбосо деп чертилбейт. Жалаң бирден түшүнүктүү болот. Шашпагыла, мен кандай чертсем, ошондо кайталасаңыздар, сиздерге результат болот деп ишенем. Анда эмесе биринчи куплет, экинчи куплетин гана чертебиз, калган бардыгы ошол ыр менен кетет. Биринчи куплет менен экинчи куплет окшош, бирок акыркы мындай айтканда кайырмасы бир аз окшош болбой кетет. Анда эмесе кетти. Биринчи куплети менин үнүмө кулак түрелим деп башталат. Орто бош.
биринчи этабын дагы бир жолу кайталагыла. Бош башталат, мына бош ортоңку менен. Силер мен жалаң өйдө чертип атпаймынбы? Силер ылдый черткиле. Өзүңөргө жараша. Өйдө тарткан оңой болсо өйдө черткиле, ылдый черткен болсо, оңой болсо ылдый черткиле. Бул биринчи этабы. Биринчи этабын үйрөнүп бүткүлө, анан кийин экинчи этабын өткүлө. Азыр бул видеону өчүрөм. Экинчи этабы башкача. Биринчи этабын бүткөндөрдү куттуктайм. Бул экинчи этапка өтпөгүлө. Эгер биринчи этабы бүтпөй атса, кайта артка жылкыла дагы биринчисин чертип бүткүлө. Биринчисин жалаң бирден. Бул экинчиси. Экинчиси биринчиден кандай айырмасы бар десеңер, биринчисин жалаң терип чертпедикпи? Бирден өйдө тартып ылдый чертип. Андай эмес. Бул Бул biraz козураак угулат да, айтканда, уже более профессионалдык деңгээлде черткендер үчүн. Анда эмесе кеттик. Көрдүңөрбү? Биринчисинде эле бул сол кол, мына сол кол биринчисинде эле базылат, болгону оң колдун ролу башкачараак. Жалаң ылдый өйдө эч айырмасы жок. Дагы бир жолу, мисалы, бош башталат, кадимги мынтип көнүп алгыла, эгер колуңар окшошпой атса, мынтип келет. Чүнүктүү болду окшойт, оңой эле. Биринчи, экинчи, бул экинчи этабы. Экинчи этабын бүтпөйүнчө үчүнчү этапка өтпөгүлө. Экинчи этапта кайталагыла, ушул видео менен да кайталасаңар болот. Видеону өчүрүп салып, өзүңөрчө дагы кайталасаңар болот. Болгону бир үйрөнүүнүн фишкасы, мына айтканда, ыры менен ырдап черткиле. Ыры менен ырдап чертмейинче жаңы чертип аткандарга кыйын болушу мүмкүн. Мен кандай ырдап атсам, так ушундай болбой жатса дагы ырдагыла. Бара-бара көмүп кетесиңер. Бул видеону өчүрөм. Азыр будан кийин үчүнчү этабын баштайбыз. Комусту бурап, комустун биринчи этабын чертип, комустун экинчи этабын бүтүп, үчүнчүсүнө өткөндөрдү куттуктаймын. Бул үчүнчүсү более профессионалдуу деңгээлде, кыйыныраак, сложный болот. Бул эмне үчүн кыйын десеңер, буда мен айткандай мынтип да чертилет, өйдө тартылып, ылдый да тартылат, более бул да колдонот, анан бул да колдонот. Бул жакта болсо сол колу лига. Bunu kechkere kolдана бербейбиz, бирок кээде колдонот да. Анда эмесе өксүгөрүн 3-чү куплетин более профессионалдуу деңгээлде чертебиз. Кеттик. Биринчи, экинчи куплетин чертсек, калганы баары ушундай чертилет. Азыр мен проигрышынан баштайм. Проигрышы ошол ырдын эң акыркы ырын чертип койсоң, ошол проигрыш деп айтылат.
чертилиши болгону аккорд. Эки кыл аккорд деген 2 же 3 үндөн ашык чогуу басылды, ошол аккорд деп айтылат. Азыр мен ортон колум чыпалак чогуу атам мына. Ушунун бардыгын колдонгондон кийин ушундай үн чыгат силерде. Анда эмесе өзүңөр каалаганы өзүңөргө байланыштуу. Биринчи, экинчи, үчүнчү этабын ушинтип чертип бүтсүңөр, анда уже силер сахнага чыгып же болбосо элдин арасында ырдаганга мүмкүнчүлүк болот. Анда эмесе барыңарга ийгилик балдар. Кийинки ырды кайсыны чертебиз, кайсы ырды разбор кылсак болот, кайсы силерге жагат, ошону ушул ырдын алдына кирип комменттер калдырып каналга жазылып койгула. Анткени каналга жазылсаңар, кийинки чыккан видео силерге мындай айтканда SMS катары барып турат телефонуңардын үстүнө. Каналга жазылып силерге жакса газ басып койгула. Анда эмесе балдар ийгилик.